Доктор Сашевна, биз баяндамаңызды уктук. Мынау жакшы болду. Эң негизгисинен баягы реформа кылып, аракет кылып атасыз. Албетте мынау командаңыз менен ийгилик каалайм. Бул Кудай буйрса тарых өзү айтат, кандай болот. Албетте бул жөндөн жөн башталган жок деп эсептейм. Кыйынчылык болот ар бир нерсенин. Мен бул жерде сизге ошол бир-эки тактоочу суроолорум бар эле, ошолорду берип алсам. Өзүңүз билесиз, мен Ош шаарынан 7 округтан депутат болуп келгем. Сиздерге кат менен дагы ар түрдүү маселеде дагы кайдым эле. Ошо Лотос балдар үйү боюнча тагдыр кандай болот атайсаңыз? Biz бүгүнкү күндө бул боюнча областтык балдар чыгармачылык борбор жөнүндө сөз болуп атат. Биз ошол Лотоспу? Шаарда Лотос балдар үйү бар, жетим балдар баягы. Ал жерди мен кайрылгам. Ал бизге карабайт, биздики ал Минсоцразвитиянын мындай карамагындагы мекеме болуп эсептелинет. Кандай ал жерде балдар тарбияланат го? Социалдык өнүгүү министрлигинин карамагындагы. Алмаз Акунжанович, мен кайрдым эле, каяка карайт? Мага жооп бүгүнкү чейин келген жок да. Жооп бере сөзсүз түрдө аз тактайбыз. Анан ал ошо социалдык министрлигинин карамагында болсо, балдар үйү болсо, алардын карамагында болот. А программа Минобразованияныкы да. Анан официалдык катты беребиз сизге. Рахмат. Андан сырткары бүгүнкү күндө Ош шаарында өзүңүз айттыңыз, канча мектеп курулат быйылкы жылга? Саламатсыздар. Быйылкы жылга биз 96 мектепти пландап атабыз. Суроону уксаңыз, Ош шаарын сурап атам. Ош шаарынын общий Ош облусу боюнча 96, Ош шаар боюнча сиз кат түрүндө жөнөтүп коелу. Мен түшүнбөдүм сиздерге. Жок дегенде даярланып келбейсиңер бем. Ар бир биз округтан келгенде сурап калышы мүмкүн дебейсизби? Жок дегенде ошого мындай даярланып келбейсиңер. Анан кат менен беребиз, монтебиз деген бул туура эмес да. Доктор Усачевна, менин сунушумда мынау Ош шаарында бүгүнкү күндө бардык жерде эле болсо керек, бир класста 58ден 60ка чейин окуган балдар бар. Дажечи. Ушул жерлери бар да, кошумча имараттарды куруш керек. Ушул боюнча сиз мен баягыда дагы бир жолу кайрылам. Өзүңүз бир мындай ушуну анализ жасап туруп сунуштарыңыздарды берсеңиздер, себеби бүт кайрылгандар эле ушу балдар жетишпейт, балдарыбыз мындай татыктуу тарбия ала албай атат. Чынында 50 балага эжеге жетишпейт да 40 мүнөттөчү. Ошого кошумча имараттарды курганга да. Андан сырткары, бүгүнкү күндө имараттар кимдин балансында турат? Негизинен жергиликтүү өзүн өзү башкаруу уюмдарынын балансында алардын милдети болуп эсептелинет салуу жана андан ары колдоо. Сизге толугу менен кошулам. Азыркы учурда биз дагы айтып атабыз, көп чоң үйлөр салынган жерде сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө балдардын мекемелерин кошо салып кетүү керек деп. Мектеп жана бала бакча. Могул жерде берене 59 беренедечи билим берүү тармагында имараттары, жер участоктору билим берүү уюмдарына гана менчикке берилиши мүмкүн деп турат да. Ушул сиздин оюңуз. Бирок бүгүнкү күндө өзүңүз айткандай муниципалдык менчиктерде турат. Канчалык деңгээлде туура? Бул жерде 59-статьяда айтылып атат, билим берүү гана уюмдарына берилет, башкаларга берилбейт деп, муну коргоо иммунитет да. Ал эми учредительдердин бардыгы жана бул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары болот. Ошолор госактын алат, ошолор жерди берет, салат. Биз окуу процессин гана жүргүзөбүз.
Акыркы суроом болсун, бүгүнкү күндө эки булактан каржыланат да, республикалык анан жергиликтүү бюджеттен. Ушул канчалык деңгээлде туура деп ойлойсуз? Жергиликтүү бюджеттен коммуналдык гана чыгымдар каржыланат. Бүгүнкү күндө калган чыгымдары толугу менен республикалык бюджеттен каржыланып турат, Бишкек шаарынан башкасы. Жана ошондой эле Баткен республикалык бюджет Билим берүү министрлиги тарабынан каржыланат, өзгөчө статусу боюнча. Калгандарынын бардыгы коммуналдык чыгымдар, анан имарат айыл өкмөтүнүкү болгондуктан жергиликтүү бийлик алар карайт, салат. Biz окуу процессин өткөрөбүз. Рахмат. Ийгилик. Мен колдойм реформаңыздарды негизинен. Анан көзөмөлгө алып койсоңуздар, жогоруда мен айткан маселелерди. Рахмат.